күндү кофе менен баштаган кандай сонун? Дүйнө жүзүндө 2 миллиарддан ашык чашка кофе içилет экен. Мынчалык көп кофе içүүчүлөрдүн саны таң калыштуу эмес. Таң калыштуусу сиздин кофенин сиздин организмге болгон таасири. Ошол жөнүндө мен сизге ушул ролигимде айтып берем. Анда эмесе кеттик. Кофе 5 ооруга каршы алдын алууга жардам берет. Биринчиси бордун циррозу же кара сарык деп аталат. Улуу Британиянын Саутгемптон университетинин окумуштарынын изилдөөсүнүн негизинде күнүнө 2 чашка кофе ичип туруу бордун циррозун алдын алат экен. Жалпысынан изилдөөгө 1,5 миллиондон ашык адам катышкан. Жыйынтыгы абдан таң калыштуу болду. Күнүнө 2 чашка кофе ичүү бордун циррозун 44%, ал эми андан кайтыш болуу коркунучун 50%га төмөндөтөт экен. Кофе сезгенүүгө каршы жана антиоксидант таасирин тийгизүүчү көптөгөн заттарды камтыйт. Демек, алар биргелешип боорду кошумча корголушун камсыз кылат. Дагы бир изилдөө Сингапур окумуштары тарабынан жүргүзүлгөн. Ал изилдөөгө 45 жаштан 74 жашка чейин 63 миңден ашык адам катышкан. Изилдөөнүн жыйынтыгы абдан кызыктуу болду. Күнүнө 2 же андан көп чыны кофе ичкен адамдардын бордун циррозунан кайтыш болуу коркунучу 66%га азая тургандыгын көрсөткөн. Албетте, кофени бордун циррозуна каршы панацея катары карабаш керек. Бирок ал боорго оң таасирин тийгизип, бордун циррозун алдын алууга жардам берет. Диабет бул олуттуу дарт. Аны медицина адистеринин жардамы менен дарылаш керек. Бирок кофе экинчи типтеги диабеттин алдын алуунун дагы бир жолу болуп саналышы мүмкүн. Австралиянын Сидней университетинин окумуштуулары чай жана кофе диабеттен сактайт деп аныкташты. Күнүмдүк бир чыны кофе менен диабетке чалдыгуу коркунучу 7%га төмөн болору белгилүү болду. 6 изилдөөнүн негизинде күнүнө 3-4 чыны кофеинсиз кофе ичүү диабетке чалдыгуу коркунучун 36%га төмөндөт деген жыйынтыкка келишти. Кофеиндин жүрөккө болгон таасири дагы эле изилдөөнүдө. Бирок жүрөктүн саламаттыгы жөнүндө сөз болгондо өзүңүздүн докторуңуздун сунуштарын угушуңуз керек. Бирок кофе чындыгында өлүмгө алып келүүчү жүрөк ооруларынын алдын алууга жардам берет десек болот. Адистердин айтымында кофе жемишинде жана кофе бурчактарында көп өлчөмдө полифенол бар. Алар бир катар кардиопротекторлук функцияларды аткарып, денеге оң таасир тийгизет. Кофедеги полифенолдор сезгенүүгө каршы жана антиоксидант дары катары иштешет. Байкоочулардын авторлордун айтымында бул заттар организмдеги холестерол жана майларды кайра иштетүүгө жардам бериши мүмкүн. Изилдөөлөр дагы эле уланып жатканына карабастан, Американын онкология институтунун окумуштуулары мындай дешет. Изилдөөнүн негизинде кээ бир азыктар, мисалы кофе, рак оорусунун алдын алууга жардам берет. Кофени дары катары саноого болбойт. Ошого карабастан, күнүгө кофе ичип туруу кээ бир жарандар үчүн рактын пайда болушун алдын алат. Менин кадимкиде иштесинен тышкары, кофе Альцгеймер оорусунун алдын алууга жана Паркинсон оорусунун белгилери менен күрөшүүдө жардам берет. Жаңы изилдөөлөр көрсөткөндөй, 2 чыны кофе жашы улгайган, эс тутуму начарлаган инсандардын Альцгеймер оорусунун өнүгүшүн алдын алат. Бул изилдөөлөр ушул тукум куума ооруларынын коркунучу бар адамдарга абдан жагымдуу болушу мүмкүн.